Эгерде сиз жакшы көргөн адамыңыздын эмнени жактырарын билгиңиз келсе, жана ал жактырган нерсе тоодон сүттүн дарыясын агызуу болсо, сиз аны агызууга даяр болсоңуз, анда Алла Таалага Курандан өтөр жагымдуу нерсе жок. Эгерде сиз падышанын кеңешчиси болуп, иштөө үчүн бардык жашооңузду арнай турган болсоңуз жана ошого жетүү үчүн миңдеген айла амалдарды түзө турган болсоңуз, анда сиз Курандын себебинен ушундай падышанын алдында болосуз. Анын падышачылыгынын алдында мен деп көкүрөк каккан дүйнөнүн падышачылыгы да эч нерсе болбой калат. Андан да өкүнүчтүү нерсе, чоң ишке орношуу үчүн же болбосо, жетекчиңиз аңчылыкка сизди да чогуу алып бара турган болсо, сиз канчалык уйку, рахат, мал жаныңызга карабастан аларды курбанчылык кыласыз. Элдерди да ошого чакырып, өзүңүздүн жашооңузду жана диниңизди бузасыз. Өзүңүздү ушул мезгилде урмат сыйлуу, сыймыктуу деп эсептейсиз. Бирок сиз чыныгы урмат сый, чыныгы падышанын алдында экендигине көңүл бурбайсыз. Ушул убактылуу урмат сый үчүн өмүрүңүздү коротуп жатасыз. Бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн жашооңуздун бир бөлүгүн ошол өмүрдү берген зат үчүн коротуңуз. Эгерде сиздин ички дүйнөңүзгө чиштият, суфилердин бир жолу кирген болсо, алардын чогулушуна бармайынча сиз тынчсыздана албасаңыз, анда Курандын жыйыны мындан да жүрөктү козгой турган нерсе, мен дегенди да кулак төшөгөнгө көңүл бурдурат. Ошондой эле, эгерде сиз кожоюнуңуздун Алла Таала сизге болгон көңүл буруусун күчөткүңүз келсе, анда Куран окуңуз. Эгерде сиз өзүңүздү мусулманмын деп эсептесеңиз, жана аны менен сыймыктансаңыз, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуганга өкүм берген. Эгерде сиз үчүн ислам бул жөн эле тил менен айтуу эмес болсо, ошондой эле Алла жана анын пайгамбарына баш ийүүгө тийиштүүмүн десеңиз, анда Куран окуу Алла жана анын пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын өкүмү. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, эгерде сиздин ички дүйнөңүздө улуттун кызыкчылыгы үчүн болгон умтулуу аябай күчтүү болсо жана сиз жакшы көргөн түрк баш кийими сиздин оюңуз боюнча чыныгы исламдын кийими деп эсептелсе, анда сиз аны бүткүл дүйнөгө таратуунун түрдүү жолдорун изилдейсиз. Атайын газета журналдарга жазып чыгарасыз жана ар түрдүү чогулуш жыйындарын өткөрөсүз. Ал эми Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам болсо, Куранды таркатуу канчалык мүмкүн болсо, аны ошончолук таркатууга өкүм берет. Ушул жерден эл башчыларына карата алардын Куранга кылган мамилелери тууралуу арыз иретинде бир нече сөздөрдү айта турган болсом, жөнү жок болбосо керек. Сиз тараптан Куранды таркатууга канчалык деңгээлде жардам болот? Бул эле эмес. Алла үчүн бир аз ой жүгүртүп жооп бериңизчи. Тескерисинче, ошол нерсени Куранды таркатууну токтотконго сиз тараптан канчалык салым болду? Бүгүнкү күндө Куран үйрөнүүнү пайдасыз, өмүрдү текке кетирүү деп түшүнүшөт. Ошондой эле мээни чарчатуу, натыйжасы жок убаракерчилик дешет. Балким сиз бул айтылгандарга кошулбасаңыз керек. Бирок бир топ элдер ушуларды айтканга толук кошулушат. Ал эми сиздин аларга уун чыкпай коюшуңуз аларга жардам берүү болуп эсептелет. Мойнума алам. Менин бул оюм сиздин ачууңузду келтирет. Бирок мындай ачуулануудан эмне пайда? Акын айткан: биз ишендик, келеркисин капилетте болбойт деп. Бирок неге кор болобуз? Сизге биздин кабарыбыз жеткенче. Бүгүнкү күндө Куран окууну молдолор нан табуучу кесип кылып алышты дешип, аны үйрөнүүгө бут тосуп жатышат. Балким бул бардык адамдардын ниеттерине толугу менен кол салуу. Бул өтө бир чоң жоопкерчилик. Ал үчүн жооп берүүчү убакыт келет. Бирок мен өтө сылыктык менен суранам. Алла үчүн кичине ойлонуңузчу. Ошол өзүң гана ойлогон молдонун өз калуусунун жыйынтыгын бул дүйнөдө эле көрүп жатпайсызбы? Жана сиздин өзүң гана ойлогон молдолор деп айткан сөздөрүңүздүн натыйжасы эмне болот? Куранды таркатуу, жайылтууга сиздин ушул сөздөрүңүздөн канчалык пайда жетет? Кыскасы, кандай гана болбосун, сиз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Куранды таркат деген көрсөтмөсү бар. Эми өзүңүз чечиңиз. Сиз канчалык деңгээлде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын аткардыңыз жана аткарып жатасыз? Дагы бир сөздү эсиңизден чыгарбаңыз. Көптөгөн элдер биз булардан эмеспиз деп ойлошот.
Минтип ойлоо менен сиз Алла Тааланын азабынан кутула албайсыз. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты: "Эмне биздин арабызда Алла Таалага моюн сунган адамдар болуп туруп, дагы биз азапка кабылабызбы?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооба, эгерде бузуклук үстөмдүүлүк кылса." Ошондой эле дагы бир риваятта келген: Алла Таала бир айылды көңтөрүп жок кылууга өкүм берди. Жабраил алейхиссалам айтты: "Ал айылда бир адам бар, ал бир да күнөө кылган эмес." Ошондо Алла Таала мындай деп жооп берди: "Туура, бирок ал көз алдында күнөө иш болуп жатканын көрүп туруп, ага кайгырган эмес. Чындыгында күнөө ишти көрүп, анын туура эмес экени уламаларды ойго салып, ошол күнөө иштерди алар күнөө деп айтышканда, биз өзүбүздү акылдуу сезип, аларды ичи тар деп ойлойбуз. Сиздер өзүңүздөрдү акылдуу, жакшы мүнөздүүбүз деп олтура бербегиле. Бул жоопкерчилик уламалардын гана жоопкерчилиги эмес. Кимде ким күнөөнү көрүп аны токтотконго, алы күчү жетип туруп токтотпосо, анда ошол кишиге да жоопкерчилик жүктөлөт." Билал бин Саад радиаллаху анхудан риваят кылынган: "Күнөө эгерде жашыруун кылына турган болсо, анда анын азабы күнөө жасаган кишиге гана болот. Эгерде күнөө ачыктан ачык кылына турган болсо, жана аны токтотушпаса, анда ал күнөөнүн азабы жалпы элге болот." Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.